Дүйшөмбү 6-июль өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Коопсуздук кеңешинин видеоконференция форматында чакан курамдагы жыйыны болду. Анда өлкө башчы ооруканаларда жана обсервацияларда орундардын санын көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Өлкөдө соңку суткада 314 адамдан коронавирус аныкталып, 4 адам каза болду. Ал эми пневмониядан каза тапкандардын саны 18 түздү. Каржы министрлиги эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу саламаттык сактоо министрлигинин зарылчылыктарына акча каражаттарын өз убагында бөлүүдө. Ар бир коротулган тыйымдын эсеби ачык жарыяланып жатат. Мамлекет сырттагы жарандарын калтырбайт. Кыргызстанга Россиянын Соль-Илецк шаарынан дагы 533 мекендеш автобус менен алынып келди. Шейшемби 7-июль Бишкек шаары менен Чүй облусу дагы деле оорунун очогу бойдон калууда. Соңку сутка ичинде коронавирустан 7 бейтап каза болду. Алардын ичинен 2 медицина кызматкерлери. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов менен онлайн кеңешме өткөрүп, борбордогу маселелерди талкуулады. Эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу максатында өкмөт дагы бир катар иш-чаралар топтомун иштеп чыкты. Ноокатта суга суу жетпеген 10 гектар таштак жер жашыл бакчага айланды. Шаршемби 8-июль акыркы сутка ичинде коронавирустан 13 бейтап каза болуп, 345 киши жуктуруп алган аныкталды. Ошол эле учурда өпкөнүн сезгениши 44 бейтаптын өмүрүн алды. Бишкекте күндүзгү стационарлардан дагы 5 ачылды. Алардын биринде болгон президент дарыгерлердин эмгегине ыраазычылык билдирди. Өкмөт компьютердик томографияга төлөнчү бааны тыкыр көзөмөлгө алат. Эмгек өргүүдөгү бардык медицина кызматкерлери дагы жумушка чакырылмай болду. Чет мамлекеттерден дагы 700дөн ашык жаран Кыргызстанга келди. Тышкы иштер министрлигинин жана Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин ыкчам иш алып баруусунун натыйжасында мобилдик концентраторлордун экинчи бөлүгү кыска мөөнөттүн ичинде республикага жеткирилди. Маалыматтык технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет коронавирустун жайылышына 5G технологиясы себеп болуп жатат деген билдирүүлөрдү төгүндөдү. Бейшемби 9-июль өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал Курч бойдон сакталууда. Бүгүн 361 кишиден коронавирус аныкталды. Дарыгерлер санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого чакырууда. Адам өмүрү баарынан кымбат. Ынтымак, тилектештик менен ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти бийик сезсек, бул илдетти жеңебиз. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кооптуу илдеттин жайылып кетүүсүн алдын алуу үчүн 10-июлдан тартып Баткен облусунда сырткы каттамдар токтойт. Мындан сырткары облуста той мааракелерди өткөрүүгө, жаратылышка чыгып эс алууга тыюу салынды. Пандемияга байланыштуу айыл чарба жумуштары үзгүлтүккө учураган жок. Чүй облусунда арпанын түшүмүн жыйноо иштери жүрүп жатат. Жума 10-июль өлкөдө акыркы суткада коронавирустагы 511 адамдан аныкталды. Тилекке каршы вирустан 6, пневмониядан 40 адам каза болду. 81 бейтап айыгып чыкты. Илдет менен күрөшүүдө бир да айыл кароосуз калбашы керек. Бул тууралуу президент өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен болгон онлайн кеңешмеде билдирди. Тыштан канча каражат келип, кайсыл жакка кандай максатта сарпталды? Бул багытта вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт үйүндө өткөн брифингде маалымат берди. Бишкектеги күндүзгү стационарларда дарыланган бейтаптар айыга баштады. Мындай стационарларды дагы көбөйтүүнүн үстүндө иштер жүрүп жатат. Кыргызстанга Новосибирск, Бишкек багыты боюнча Россиядан дагы 192 жаран келди. Бишкекке өкмөт тарабынан сатылып алынган 300 даана мобилдик кычкылтек концентраторунун 3-чү партиясы жана 2000 пульс оксиметр жеткирилди. Ишемби 11-июль республикалык жана шаардык маанидеги 25 медициналык мекеменин эмгек өргүүдө жүргөн медициналык кызматкерлерин ишке чыгарууну тездетүү зарыл. Мындай тапшырманы медицина мекемелеринин жетекчилери менен онлайн режимде өткөн кеңешмеде премьер-министр Кубатбек Боронов берди. Кыргызстанда сутка ичинде 102 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты.
Өпкөнү сезгенүүсүнөн 32, коронавирустан 3 адам каза болду. Таанымал ханафи динаятчы, мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов Капыстан келген индеттен улам 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Жекшемби 12 июль. Кыргызстанда bir сутка ичинде 151 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Ал эми коронавирус жуккан жаңы 719 учур катталды. Бишкекке өкмөт тарабынан сатылып алынган дагы 300 даана мобилдик кычкылтек концентратор алынып келди.